Бүгүн 4-декабрда Манас күнү белгиленет. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 2013-жылдын 4-декабрында Баку шаарында өкмөттүк комитеттин 8-жыйынында Манас эпосы ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес баалуулуктары тизмесине киргизилген. Ал күнү Манас үчилтиги тууралуу бүткүл дүйнө жүзү билгени айтылат. Ушул окуяга байланыштуу өкмөттүн токтому менен 4-декабрь Манас күнү деп жарыяланган. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны азайды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы маалымдайт. Алардын айтымында жекшемби күнү эртең мененки 9:30дагы маалымат боюнча ак тилек өткөрмө бекетинде 410 жүк ташуучу автоунаа турат. Бирок кечээ кечки 6-дан баштап казак тарап унааларды өткөрүүнү тездеткен. Таңга чейин 225 фураны өткөрүшкөн. Мурда саатына 7-8 эле унаа өтсө, азыр 15-20дан өтүп жатат. 2-декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлган. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу суроолорун комплекстүү чечүү үчүн 50 иш-чарадан турат. Анын ичинде чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салык тармактарындагы биргелешип иш алып баруу каралган. Документте ыкчам мүнөздөгү 16 чара камтылып, 5 кыска мөөнөттүү жана 29 системалуу чаралар бар. 30-ноябрда Кыргыз-казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскте өткөн Жааматтык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Адеп адамдын көркү темасында мыкты эссе жазгандар сыйланат. Мектептен бүтүрүүчү класстардын окуучулары арасында жарыяланган Адеп адамдын көркү темасындагы эссе жазуу сынагы жыйынтыкталуу алдында турат. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сайты жазды. Анда сынакка келип түшкөн эсселер 6 кишиден турган калыстар тобуна купуя сындар менен тапшырылып берилгени айтылат. Калыстар тобунун дыккат кароосунун натыйжасында 438 эссенин арасынан 30 окуучунун эмгеги мыкты деп табылды. Ал эми сыйлык тапшыруу аз эми жогорку кеңештин жыйындар залында 7-декабрда саат 10:00 болот. Эске сала кетсек, эссе жазуу сынагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алынгандыгынын 28 жылдыгына карата уюштурулган. Бишкекте биринчи жолу Муса 2017 Muslim Social Artist Photo Art көргөзмөсү өттү. Көргөзмөгө жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн, дизайнерлердин жана авторлордун эмгектери коюлду. Иш-чаранын ачылыш аземине Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Али Моштаба Рузбехани жана Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Али Хакимур катышты. Мындан тышкары көргөзмөдө Кадыр Маликов окурмандарга өзүнүн жаңы эки эмгегин, мусулман жаштары маанилүү жана пайдалуу баалуулуктар менен ислам жана мамлекет китептерин сунуштады. 2018 жылы Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Казакстан төрагалык кылат. Фарс агенттигинин маалыматына ылайык, Беларусь Республикасынын борбору Минск шаарында өткөн Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги кеңейтилген жыйынын аягында уюмга келерки жылдагы төрагалык милдет Казакстанга өткөрүлүп берилди. Ага байланыштуу Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сөз сүйлөп, төрагалык кылуу Казакстанга өткөндүгүнө байланыштуу 2018 жылдагы ЖКУнун артыкчылыктуу багыттары тууралуу айтып өттү. Ал 2018 жылы ЖКУга мамлекеттердин аскердик тармакта аракет кылуусу, практикалык жана аскердик техникалык кызматташуу, терроризмге каршы күрөшүү, кибер коопсуздук коркунучтарына жооп кайтаруу, мыйзамсыз маңзаттарын жүгүртүүгө таасирдүү чараларды көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп саналат деп баса белгиледи. Бул багыттардын бардыгы уюмдун мүчөлөрү тарабынан колдоо табат жана алар биргеликте чечилет деп ишенебиз, деди Нурсултан Назарбаев. Түркмөнстанда уун тартыш болуп жатат. Түркмөнстандын бир нече аймактарында уун тартыштыгы байкалууда. Мари жана Ахал областарында уундун наркы 2 эсе кымбаттады. Орто эсеп менен 50 манат же $14 тегерегинде турган бир мүшөк уундун баасы азыр 100 манаттан ашты. Айрым дүкөндөрдө уун такыр эле жок. Тартыштык башкала Ашхабадта да байкалып жатат. Түркмен Бакалия деп аталган мамлекеттик дүкөндөрдө чет өлкөдө өндүрүлгөн уундар сатылбай калды. Жергиликтүү өндүрүштөн чыккан уун дагы тартыш болууда. Ашхабадтын мамлекеттик дүкөндөрүнүн кызматкерлери жогорку сорттогу уундун аздыгын, ага карата суроо талаптын көптүгү менен түшүндүрүштү.